Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар. Бүгүн биз сиздерге $130,000 бир аз эле кеми болгон 7 сотук жер аянтындагы толук курулушу аяктайын деп калган заңгыраган 2 кабаттуу жалпы 9 бөлмөлүү ушу хан сарайды тартып көрсөтүүдөбүз да. Бул үйдү бүткөргөнгө чейин даяр кирип эле жашай турганга ушул 3 бөлмөлүү даяр үйү дагы бар. Шаардагыдай шарттар каралган, камералар байкап турат, суу светтери келген. Жанагы кышында жылуу олтурганга жылуулук печкасы дагы орун алган достор. Эми жердин аянты 7 сотук дедик. Эми бул негизги жолдун боюнда болгондугуна байланыштуу под бизнес кылып дагы иштетсеңиздер болот. Эми бала бакча кылып иштеткенге но курулуш толук жооп берет. Анткени бөлмөлөр дагы чоң, өзү дагы чоң курулган. Бул кайсыл жерде десеңиздер, анда дарегине көңүл буруңуздар. Сиздер Ош тараптан келесиздерби же Кара Суу тараптан келесиздерби? Айтор Кара Суу шаарындагы Борбордук мечит Исмаил ата мечитин жакшы билесиздер. Ошол Исмаил ата мечитинин түз бет маңдайындагы Сарай айыл өкмөтүнүн башкы кеңсесине кеткен жолдо, асфальт жол менен түз келе бересиздер агайын туугандар. Бул Абдалим Жунусов көчөсүнүн өзү. Бул Рабы Козубаева атындагы көчө менен кесилишет экен. 250 метрден кийин мечит бар дейт. Эми туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мечит, мектеп, бала бакча, айыл өкмөт бүт бардыгы ушул жерде. Сейил багынан бери бар. Ушул жол менен тетиги Борбордук мечит жактан келе бересиздер. Жолдун оң тарабында 6-чы дарекпи, канча? 26бы? 6-чы дарек окшойт. 16бы? Азыр жакыныраак кылып көрсөтөбүз. Мындан дальше кетсеңиздер, кайра сол тарапка бурулуп, Кара Суу базарына түшүп барсаңыздар дагы болот. Бул жерди эми жергиликтүүлөр жакшы билесиздер. Көчөлөрүндө болсо түнкү жарыктандыруулар, интернет кабелдери бүт бардыгы түзүлгөн, септиктер бар экен. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, жашыл зона. Баса достор, мына 16 экен. Мен жана бирди көрбөй калдым. 16-чы дарегине келе бересиздер. Эми бала бакча кылып дагы иштетсеңиздер болот да. Негизи жери кенен экен, үй дагы кенен экен. Кошумча курулуштардын фундаменти бар экен. Муну алып салсаңыздар дагы болот. Же бир нерсе саласыздарбы, айтор ушундай. Үйдүн артында навестер бар, жана ажатканасы орун алган. Эми бүткөн үйдөн баштайлы. Андан кийин чоң үйгө киребиз. Бул бүткөн үйгө кире турган болсок, панорамный мына ушундай пластик терезелер менен камтылган. Жакшы. Оң тарапта түшүрсөңүздөр, коноктор келсе, вау дей турган студия түйүндөгү холл, зал достор. Мына жерде кенен жанагындай европейский кинолорду көрсөңүздөр, кофе демдеп алып, ушул жерде эки адам олтуруп алып, дартташат го, бизнес пландарды түзүп алыпчы. Ошол сыяктуу эмоцияны тартылайт экен да. Ал жагында болсо ашкана эмеликтери Г формасында вытяжкалары орун алган, газ плитасы чыгарылып кетилиптир. Бүт ушул сиздер көрүп турган нерсенин бүт бардыгы калат. Калганы бүт алып кетилген. Гипсокартон негизинде ар кандай формаларга келтирилген, акталган, сырдалган. Бул жакта болсо шаардагыдай шарттар каралып, бул жагында душу бар, аристон бар, асты кафелденген. Буюрса күзгү раковиналарынан бери бар экен, жакшы. Бул жагында 2 спальня, бул детский комнатасы болсо, бул жакта дагы бир ушундай эле комната бар, аны ата-энелер уктоочу бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Негизи бийик экен, 2,90 окшойт. Потолоктун бийиктиги. Натыжный потолок болгон, кермешип. Бул ата-энелер уктоочу бөлмө. Болгону жанагы жылуулуктун батарейкаларын чыгарып кетиптир да, сиздер каалагандай кылып орнотуп алсаңыздар болду. Кышында майгачан кыштан чыгасыздар. Отканасы бул жагында, андан көрсөтөбүз. Туугандар. Бизди карап тургандар. От каалайсыздар ушул жака эми. Көмүрдөн салып, күпүлдөтүп отту жагасыздар, кышта маза кылып жылуу отурасыздар да. Так. Мына, туугандар, келиңиздер. Бул келет дагы мына ушул отканага, от печкасына туташат. Ошондо мына ушул 2 кабаттуу үй жалпы ушу водяной жанагы суу менен жылуулана турган жылуу пол болуптур да. Стяжкасы менен кошо болуптур. Эми жүрүңүздөр, бул үй 12,5 га 12,5 чыгып калат. Андан дагы ашык, негизи размерлерини сиздерге көрсөтүп да койсок болот. Бул жерде документтери так, бүт бардыгы. Келиңиздер мына.
Мынабул азыркы чыккан үйүбүз. Мынабул азыркы үй экен. 11ге 40 бул. Бул жагы кошумчалары бар да. 1.90дон экөө. Жакшы. Бул кире бериш коридору, узун коридор туугандар, узун коридор. Киргенде оң жакка келе турган болсок, бул жагы зал, конок бөлмөсү кылып койсоңуздар болот. Панорамный терезенин орду. Гипсокартон менен ар кандай формаларга келтирилип аткан убак экен, бирок толук курулушу бүтпөй калыптыр. Бул жагын эми сиздер кааласаңыздар кухня, кааласаңыздар ушундай зал кылып алсаңыздар болот. Эми стяжкалар болгон, кече жакында эле бүткөн, топлий пол болуп, андан чыгабыз. Бүт ушу топлий полдун түтүкчөлөрү, шлангылары турат. Бул экинчи кабатка чыгып кеткен. Бул экинчи бөлмөгө кире турган болсок, бул деле ушул атын эле уктоочу бөлмөчө, спальный бөлмө, чаканыраак экен. Гипсокартон менен бул дагы жасалган турган учуру. Бул жерге тепкич чыгып кетет. Тепкич чыгып кетет, буйруса. Кандай тепкич түшөт, эми өзүңүздөрдүн мындай дидиңиздерге каалап, каалагандай кылып тепкич овальный чыгарасыздарбы, бурч чыгарасыздарбы, айтор тепкичти чыгарып алсаңыздар болот. Мунун астын душ туалет кылып дагы пайдалансаңыздар болот экен. Анткени мына бүт бардык түтүкчөлөрү бар же кандай кылсаңыздар дагы өзүңүздөр билесиздер мына. Канализацияга кетүүчү, септикке кетүүчү каналдар дагы бар экен. Жакшы. Андан кийинки бул тарабына келе турган болсок, дагы бир зал же конок бөлмөсү же ата-энелер уктоочу бөлмөбү же бир эс алуучу бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Айтор эми бөлмөлөр аябай көп, каалагандай кылып пайдалана бересиздер. Узун турасы размерлерин айта албайбыз, анткени азыр эми кадамдап эсептеп коюш керек. Бул жагында шестик ранчасы бар экен, айтор кенен. Болжол менен узун туурасы 7,5-8 метр чыгып калат, туурасы 4,5-5 метрдей эле чыгат экен. Кийинки бул тарабы кухня. Чакан ошо ашкана кылып пайдалансаңыздар дагы болот, анткени панорамный терезе, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы канализациянын орду каралган. Кааласаңыз бул жерде бир чакан бир бөлмө кылып туруп, кухнянын аркы тарапка уюштуруп койсоңуздар дагы болот. Эми өзүңүздөр каалагандай кылып бөлмөлөрдү бөлүштүрүп аласыздар. Экинчи кабаты кандай болду десеңиздер, азыр биз шаты жок экинчи кабатка чыга албайбыз. Биз ушул жерден эле сиздерге айтып көрсөтөлү. Түз киргениңиздерден кийин оң тарапка бурулсаңыздар холл. Оң тарапка бурулсаңыздар холл. Тушта 2 эшик ачылып турат. Ал жерде 2 уктоочу бөлмө. Андан сиздер сол тарапка бурулсаңыздар дагы бир бөлмө. Анан мына ушул жерде дагы бир бөлмө бар экен, мына тепкичтен чыгарыңыздар менен. Жалпы ошондо 4 бөлмө болду. Бул жерде дагы бир бөлмө бар. Ошондо жалпы экинчи кабатта 5 уктоочу бөлмө, ылдыйында болсо чоң 4 бөлмө орун алган. Эсим номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, базарга жакын. Кара суу базарында иштеген саудагерлер, алып сатарлар, бизнесмен, ишкер акелер сиздерге жакшы мүмкүнчүлүк. Кааласаңыздар садик ачып коюп, өзүңүздөр жашасаңыздар болот же бир кандай десем, өзүңүздөр хан сарайда жашагандай маза кылып жашасаңыздар дагы болот да. Мына 3 бөлмөлүү үй даяр. Кирип эле жашай бересиздер. Садик кылсаңыздар дагы болот экен, негизичи. Негизи трассанын боюнда эле. Сарай айылынын негизги трассасынын боюнда эле экен. Айланасы бүт тосулган. Сиздерге насип кылган болсун, документтери колдо турат, так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Андыктан чамдаңыздар. Биз бул чыгарышты жыйынтыктадык. Ассаламу алейкум. Толук маалыматтарды буюрса эсим номери экран астында камтылган, өзүңүздөр дагы чалып байланышып келе бересиздер. Ассаламу алейкум.